Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз эс алуу. Сабактын максаты суроолорго өз алдынча жооп бере алышат, өз алдынча кепти улантып кете алышат, өз убактысын туура бөлүштүрүү зарыл экендигин түшүнүшөт. Сүрөттөрдү карап, ал боюнча сөздөрдү эстөө жана ким, кимдер, эмне, кайсы деген суроолорго жооп беребиз. Балдар, бул жерде окуучулар китептен ар кандай сүрөттөрдү көрүп жооп берип жатышат. Кана силер дагы жооп бергилечи өз алдыңарча. Булар кимдер? Булар окуучулар. Мисалы, булар кимдер? Булар окуучулар. Алар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышат? Аны өзүңөрдүн оюңарды жазасыңар. Алар кайсы сабакка көңүл буруп, талкуу жүргүзүп жатышат? Бул жерге дагы өз оюңарды айтасыңар. Ал эми экинчи көнүгүүнү карайбыз. Текстти окуп суроолорго жооп бергиле дейт. Бул жерде эс алуу күнү деген текст турат. Аны өз алдыбызча китептен бир сыйра окуйбуз дагы, андан кийин суроолорго жооп беребиз. Силер кайсы күнү эс аласыңар? Ишемби күнү эмне кыласыңар? Ушул суроолор аркылуу өзүбүздүн тексттеги оюбузду толуктайбыз. Ал эми сөзгө көңүл бурсак. Кээде, иногда, иной раз. Ал эми күйөрман, болельщик. Топтомун, в команде. Кайталайбыз дагы бир сыйра. Үчүнчү көнүгүүдө сүйлөмдөргө суроо түзгүлө деп турат. Бул жерде биз бүгүн ким, эмне, кайсы деген суроолорго жооп берип жатабыз. Биз ишемби күнү кыздар менен киного бардык. Биз ишемби күнү кимдер менен киного бардык? Кыздар. Ал эми экинчи сүйлөмдү апам менен атам театрга барганды жакшы көрүшөт. Бул сүйлөмгө биз өз алдыбызча суроо беребиз. Ал эми үчүнчү көнүгүүдө бөбөгүм жайкы каникулда көлгө барып келди. Бул жерге дагы өзүбүз суроо беребиз. Ал эми балдар, бүгүнкү тема силерге түшүнүктүү болгон болсо, ар кимибиз өзүбүзчө эс алуу күнүбүздү текст кылып жазабыз. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.